Жума ичинде болуп өткөн маанилүү жаңылыктарга сар эсеп салабыз. Назарыңыздарда апта маалыматтык аналитикалык программасы. Студияда мен Гүлбарчын Молдоева иштейм. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чалышта. Ысык көлдүн дарбазасы атыккан балыкчыда өлкөдөгү эң ири эт комбинаты ишке кирди. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзүп, 100дөн ашык адамды жумуш менен камсыз кылат. Жетөгүз аймагында бир күндө эле 3 сааттык кыска мөөнөттүү 8 балабакча ишке кирди. Районда 2025-жылдын аягына чейин дагы 9 балабакчаны ачуу мерчемделүүдө. Ысык көлгө дүйнөдөгү эң коз Harley Davidson мотоклубунун 65 өкүлү келди. Алардын курамын кытайлык ири компаниялардын жетекчилери, ишкерлер жана белгилүү блогерлер түзөт. Жакынкы жылдары ысык көл өрүш толгон малдын, кампа толгон дандын, гүрүлдөгөн өнөр жайдын мекенин айланчудай. Ысык көлдүн дарбазасы атыккан балыкчыда өлкөдөгү эң ири эт комбинаты ишке кирип, бул иш-чарада көпчүлүктүн көңүл борборунда болду. Себеби комбинаттын ачылышына президент Садыр Жапаров өзү катышты. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзүп, 100дөн ашык адамды жумуш менен камсыз кылат экен. Жалпы инвестициянын көлөмү 6 миллион АКШ долларын түзгөн комбинаттын Евразия экономикалык биримдиктин бардык ички стандарттарына жана тамак аш менен санитардык коопсуздуктун эл аралык стандарттарына жооп берген өзүнүн ветеринардык лабораториясы дагы бар. Жаңы ишке кирген эт комбинатынын бүгүнү менен эртеңин кабарчыбыз жеринен кабарлап айтып берсин. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы эт заводу ишке кирди. Ишкана нөөмөттө 100 бодо малдын жана 1000 баш майда малдын этин иштете алат. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. Балыкчы шаарында өлкөнүн өндүрүш тармагына салым кошо турган Дордой балыкчы этти кайра иштетүү заманбап комбинатынын ачылышына күбө болгону турабыз. Дордой балыкчы эт комбинатын куруу долбоору 2019-жылы эле башталган экен, бирок өзүңүздөргө белгилүү COVID-19 пандемиясынын кесепеттери бул долбоорго терс таасирин тийгизип, анын ачылышы бүгүнкү күнгө буйруптур. Биз агрардык өлкөбүз, элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенип келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты кластердик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса, бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Заводдо союлган малдан калдык чыкпай ичеги карындарына дейре толук иштетилет. Ал эми отканада акыркы үлгүдөгү фильтр коюлуп, табиятка зыян келтирбейт. Комбинат заманбап лаборатория менен жабдылып, чыгарылган продукция эл аралык стандарттарга жооп берет. Өндүрүлгөн продукция ИАЭП, Араб жана Кытай рыноктарына экспорттолот. Балыкчыда мал киндиктүү ысык көл нарын облустарына салынган эт комбинаты болуп атат. Бул жерде заманбап оборудованиялар коюлду. Бул жерде 200-300ке дейри мал союлат, андан кийин кой эчкилерден 1000ге дейри чукун. Анан эми сезонду иштейбиз, анча бизде сырье дагы жетишпейт экен, анан биз аны эмеден алалы деп атабыз. Белоруссия, Россия, Монголия менен дагы сүйлөшүп, ошол Кытайга, өзүбүздүн ички рынокко, андан кийин араб мамлекеттерине саталы деп атабыз. Ошон үчүн биз ошо ысык көл нарын облусунун фермерлерине кайрылат элек. Өкмөттүн жанагындай агрокластерге 1 миллиард сом бөлүнгөн, ошол жерден 6% менен кредит алып, ошо малыңарды мал кармап, ошол биздин мясокомбинат аркылуу ушул товар продукцияларыңарды сатканга мүмкүнчүлүк жаралат. Ысык көл, Нарын, Чүй облустарындагы фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатын чийки зат менен камсыздары күтүлүүдө. Бир эсе бул облустардагы мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Көп жылдардан бери мал багып эмгектенебиз. Бул жерде балыкчы шаарына бүгүнкү ачылып аткан Дордой балыкчы эт комбинатынын ачылышына келдик, көргөнү. Абдан жакшы болуптур, заманбап жасалыптыр. Буюрса элдин керегине жараган чоң ишкана болот деп ишенебиз. Бияка биз эми өзүбүздүн өстүргөн малдарыбызды ушака өткөзүп, этин өткөзүп, өзүбүздүн фермерчилик чарбабызга чоң пайда алып келебиз деген үмүт бар, ишеним бар.
Инвестициянын жалпы суммасы 6 миллион АКШ долларын түзөт. Бул сумманын жарымын Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду каржылаган. Ал эми ишкана 100дөн ашуун адамды жумуш орду менен камсыздайт. Миргүл Жеңишова, Стадек Саманчиев, Илич Касейинов, Балыкчы шаары. Бийик тоолуу шарты катал аймактарга жашагандарга пенсияга эрте чыгуу, айлыгын акча кошуп берүү, кошумча төлөмдөрүңдө айрым жеңилдиктер каралган. 1990-жылдары бекитилген тизмелерге тактоо жана толуктоо киргизүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан сунуш пикирлер айтылып, атайын комиссия түзүлгөн. Бул жолу аталган комиссия Түп районунун Шаты айылында болушту. Алар аталган айылдын жайгашкан жерин жана анын деңиз деңгээлинин бийиктигин өлчөштү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектеген бул комиссияга Жогорку Кеңештеги бардык фракциялардын, тиешелүү мамлекеттик мекеме органдардын өкүлдөрү жана Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары өлкөнүн бардык аймактарында 1 жылдан бери өлчөө иштерин жүргүзүп келишүүдө. Бийик тоолуу айылдарга деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте орун алган калктуу коңуштар кирет. Ал айылда жашап иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялык камсыздоого алынат. Маалыматтар боюнча өлкөдө бийик тоолуу деп эсептелген 300дөн ашык айыл бар. Бүгүнкү күндө киргизилип жаткан толуктоолор менен бардык өзгөрүүлөр этабы менен жүргүзүлөт. Бийик тоолуу, алыскы, жанагындай жетүүгө кыйын баягыдай труднодоступный район айылдардын тизмесин кайра ревизия кылып чыгып атабыз, тактап атабыз. Ал боюнча мындай иштер жүрүп, ушул жерлерде атайын комиссия барып, картография, айыл чарба, тоо кен министрликтер ошонун бардыгын ошол комиссия менен, албетте эмгек социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилигинде ушундай чоң бир комиссия, бир канча жумушчу иш топторлору ушундай ишин улантты. Бүгүн болсо ошол Түп районунда биздин фракция жетекчи, депутаттык топ жетекчи депутат Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаевдин коштоосунда ошондой бир атайын ушул комиссиянын дагы бир өлчөм иштерин жүргүзүп. Узап бара жаткан аптада Жети Өгүздөгү Мундуз айылында коомдук алдын алуу борборунун имараты ачылды. Милициянын имаратын оңдоп түзөө жана керектелүүчү жабдыктар менен камсыздоого жергиликтүү бюджеттен жана долбоор аркылуу 2 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалган. Ички иштер министринин бизде 4 багыт боюнча 10 приоритеттүү тапшырмасы бар. Ошонун бир бөлүгүндө көрсөтүлгөн жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл менен бирге жумуш алып баргыла деген. Мына бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көрдүңүздөр бул жерде атайын фонддор, андан сырткары жергиликтүү бийлик, администрация райондук айыл өкмөттөр каржылаган. Ошол эле мезгилде биздин кызматкерлерге атайын шарттар да түзүлгөн, жашоо шарты. Мындай иш-чараларга мен ойлойм, мен ушул Ысык-Көл областынын Ысык-Көл Жети Өгүз районунда эң жакшы иш-чара болду деп ойлойм. Мындай иш-чаралар мындан кийин дагы жогору деңгээлде уюштурулуп өткөрүлөт деген чоң ишеничтемин. Урматтуу президентибиз дагы абдан эрметип жеринде ушу элдин арасында участкалык кызматы, жашаган жери шарттарын баардыгын түзүлсүн деген бизге тапшырма коюлган. Ошол тапшырманын негизинде биз ушу бүт бардык жерлерде ушу участкалык инспектор элдин жанында, участогунда жашап, күнү түнү ушу элдин көйгөйүн чече турган шарттар түзүп берели деген иштерди кылып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мынакей сиздердин айылыңыздарда бир эмес мынакей 2 кызматкер жашай турган шарт түзүлүп атат, участкалык инспектор жана жаш өспүрүмдөр боюнча инспектор жашап ушул жерде кызмат кылат. Имаратты реконструкциялоо иши 2023-жылы башталып, 1 жылдын ичинде бүткөрүлдү. 2014-жылдан бери Ысык-Көл облусунун айыл шаарларына жалпысынан 50дөн ашык коомдук алдын алуу борборлору курулду. Ушундай эле имараттар Барскон, Тамчы айылдарында дагы ишке ашууда. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө имаратты салууга колдоо көрсөткөн инсандарга Ички иштер министрлигинин медаль, ардак грамотасы жана район акиминин ардак грамотасы тапшырылды. Ар бир айылда, ар бир айыл өкмөттө болушу шарт. Биз дагы жергиликтүү бийлик колдон келишинче ушул алдын алуу боюнча иштерди, коомдук тартиптерди сактоо боюнча жана башка байланыштуу маселелерди чечкенге биз дайым аракеттер жасашыбыз керек. Биринчи кезекте ушундай борборлордун материалдык техникалык базасын чыңдоодо, буларга керектүү материалдар менен камсыз кылууда биз колдон келишинче мүмкүнчүлүккө жараша биз жергиликтүү бюджеттен, фонддон, эл аралык уюмдардан биз каржы маселелерин аракет кылабыз. Бул жерде 2 ыйгарым өкүл, илгеркиче участковый деп коет, 2 кызматкер жана 1 жаш өспүрүм кызматкери кызмат өтөйт. Кызмат өтөө учурларында ушул
жалгыз эле өздөрү кызмат өтөбөстөн ушу жергиликтүү бийлик жана аксакалдар соту, жаштар кеңеши, аялдар төрайымы чогуу бирдикте коомчулук менен кызмат өтөшөт. Заманбап компьютерлер жана цветной принтерлер жана башка жабдыктар менен камсыздалынды толугу менен. Жетегүздө жаңы имарат ачылып, укук коргоочулардын коом менен иш алып баруусуна шарт түзүлүп жатса, ал эми Түп районундагы көп жылдардан бери салынып жаткан аймактык оорукананын курулушу аяктап калды. Азыр курулушта ички жасалгалоо жумуштары бүтүп, сырткы жакшыртуу иштери жүрүүдө. Жаңы имарат бир айдын аралыгында толук бүтүп ишке кирип калаарына жергиликтүүлөр ишеним артып турган чактар. Оорукананын курулушу тууралуу маалыматты кененирээк кабарчы айтып берсин. Түптөгү аймактык оорукананын курулуп башталгандыгына 9 жыл болду. Бирок ортодон акча бөлүнбөй иш токтоп 2021 жылы кайрадан жанданган. Эми көп жылдык курулуштун иши аяктап бир ай аралыгында ишке берилгени турат. Буюрса 2 кабаттуу ооруканабыз бүтүшү 95%га жакындап калды. Ооруканабызда 4 бөлүм болот. Балдар бөлүмү, реанимация бөлүмү, төрөт бөлүмү жана хирургия бөлүмдөрү менен 60 койкалык ооруканабыз жакындап буюрса элдерибиз кире баштайт. Райондогу эски ооруканага 60 жыл болгон, анын эскилиги жетип авариялык абалда. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө дарылоо жүрүүдө. Аймактык ооруканада азыр жалпы 105 койка бар, анда 36 дарыгер эмгектенет. Анан айта кетчү нерсебиз бар, бул кадрлар маселеси тууралуу. Кадрлар маселесинде биздики ооруканабыз 36 дарыгерим бар, 50%ды түзөт. Бул жаш дарыгерлердин жоктугу, жаш дарыгерлердин маянасынын аздыгынан бизде жаш дарыгерлер келип, бир аз иштеп эле кетип калып атышат. Анан ушуреки дарыгерлерди колдоо иретинде өзүбүздүн аким тараптан, айыл өкмөттөр тараптан уже жардамдар бериле баштайт буюрса жакын арада. Учурда курулушта иш кызуу жүрүүдө. Бул мекеме 2015 жылы салынып баштап, каражат бөлүнбөй курулуш көпкө созулду. Оорукана 2 кабаттуу 60 орунду тиешелүү шарттары менен, анын ичине 4 бөлүм жайгашат. Эми ушу Түп районуна ушу больница салынып аткан, ушу башынан бери иштеп атам. Эме демекчи, бул азыркы заманбап стилинде салынып атат бул больница. Жылуулугу баары, эшик терезелери баары азыркы заманбап эмелер менен жабдуулар менен жабдылып атат. Белгилей кетсек, 2 жылдан бери облуста социалдык мекемелер курулуп, иштер кызуу. Жыл аягы менен дагы бир канча объектилер эшигин ачат. Түп районунда азыр жалпы 5 фельдшердик акушердик пункт салынып жатат. Жазгүл Сатаева, Илич Касыйынов, Ысыкөл жаңылыктары. Өлкөдө бүткөрүлүп жаткан жалпы эле социалдык объектилер бюджеттин туура пайдаланышы жана Киреше булагын максаттуу көзөмөлдөө менен байланыштуу. Акыркы жылдары облустун аймактарында курулуш иштери байма-бай жүрүп, алардын биринин артынан бири ишке берилип баштаганы жергиликтүү тургундардын алкоосуна арзып жатат. Ак Суу аймагында дагы бир социалдык объекти ишке берүүгө даяр болуп калды. Ал аталган аймактагы Жергез айылында жайгашкан 2 кабаттуу билим берүү мекемеси. Айылдын балдары буга чейин жарым кыл мурун салынган мектепте билим алып келишти. Кышта суук, ал эми жазда чатырынан тамчы таап окуучуларды түйшкө салып турган. Эски мектепте шарттын жоктугунан балдарга ысык тамак дагы берилчү эмес. Өтүп кеткен жылы жаз айлары менен 150 орундук заманбап мектептин курулушу башталганы жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Учурда 2 кабаттуу имараттын курулушу аяктап, ички жасалголоо жумуштары бүтүп, азыр майда иштери гана калды. Бардык шарттары бар. Эски мектептен буга чейин биз кыйналып келгенбиз. Актовый залыбыз жок, спорт залыбыз жок. Айрым бир иш-чараларга катыша албай, окуучуларыбыз баягы кызыккан өзлөрүнүн ийримдерине да катыша албай, класс кабинеттер жетишсиз, кышында суук болуп кыйналып келгенбиз. Эми бул жаңы мектеп салынып атканына абдан кубанычтуу болуп атабыз. Жаңы 2 кабаттуу окуу корпусунун ичинде ашкана, спорт зал, жыйындар залы, ошондой эле класстык бөлмөлөрдөн турат. Жаңы мектепке мугалимдер да кубанууда. Долбоордун жалпы наркы 69 миллион сомду түзөт. Бир жылдын ичинде мына Кудай буюрса толук жумуштардын баарын бүттүк. Ички жумуштары почти 100% бүттү. Сырткы жумуштары, благоустройство, майда чүйдө жумуштары калды. Бир айдын ичинде аягына чейин толук бүтөбүз деп
турабыз. Кудай буюрса, бул мектептин өзгөчөлүгү бүт азыр заманбап нерселер менен баардыгы курулду. Былтыр облуста жалпы 12 мектеп курулган. Учурда 4 мектеп, 6 бала бакчада курулуш иштери жүрүп жатат. Каражаттар республикалык бюджеттен бөлүнүүдө. Аксоолуктар жаңы мектептин ачылышын күтүп жатканда Жети Өгүз аймагында бир эле күндө 3 сааттык кыска мөөнөттө 8 бала бакча ишке кирди. Бала бакчалар келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында Кыргызстан менен Дүйнөлүк банктын биргелешип иш алып баруусунун негизинде ишке ашты. Райондо 2025 жылдын аягына чейин дагы 9 бала бакчаны ачуу мерчемделип жатат. Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айыл аймагынын Саруу айылында 3 сааттык кыска мөөнөттө Гүлзарым бала бакчасы ачылды. Бала бакча 200 орунга ылайыкталып, жумуш орундары түзүлдү. Айылдагы канча жылдан бери колдонуудан чыккан мончуну оңдоп түзөөдөн өткөрүп, бардык жабдуулары ойноочу аянчасы менен каралган. Мектепке чейинки билим берүү уюму бул Дүйнөлүк банк каржылап, келечекке билим берүү долбоору менен ачылып жатат. 3 сааттык кыска мөөнөттө 200 бала камтылат. Азыркы учурда ошо 4 группанын, башкача айткан 4 группанын балдары өзүңүздөр көрүп тургандай эмеректер баары келген. Оюнчуктар бүт Дүйнөлүк банк каржылады. Ошондой эле Кызыл Суу айыл аймагынын Кирпичный айылында дагы бош жаткан имарат оңдоп түзөөдөн өтүп, 50 орунду балага ылайыкталып, бардык жабдыктары менен камсыздалып, колдонууга берилди. Негизи бул садик деген 50 баланы орундалганда 2 группадан 25 баладан болуш керек. Келечекке билим берүү долбоору ошо каржылап ачып берип атышат. Чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ушундай эле 3 сааттык кыска мөөнөттө 160 орундуу бала бакча Кызыл Суу айылында дагы оңдоп түзөөдөн өтүп ачылды. Бул имараттын бир бөлүгүндө архив кызматкерлери олтурса, жакын арада жер маселеси чечилсе, алардын ордулары бошоп, дагы кошумча орундар пайда болору күтүлүүдө. Кызыл Суу айылындагы солнышка илгерки аталыш менен эле калды. Ушул бизге заявка менен боюнча 100 эле бала алышыбыз керек эле. Ошол каттоо баштагыла деген күндөн баштап биз ушул көп балдар ата-энелерден түшкөн бала бакчага балдарыбыз такыр илин албай койду дегенде ушу үймө үй кыдырып жүрүп ушу балдарды жазганбыз. Биз 100 бала жазып алгандан кийин ата-энелер бири-биринен угуп отуруп азыркы учурда балабыздын саны 161 болду. Анан бул мурдакы баягы Союз тарай элек кезиндеги солнышка деген бала бакчанын имараты экен. Союз тарагандан кийин бул социалдык фондко берилиптир, анан жарымы болсо архивке берилип кеткен. Ушул сыяктуу бала бакчалар Жети Өгүз, Мундуз, Боз Бешик, Ак Дөбө, Кызыл Суу айылдарындагы бош жаткан имараттар оңдоп түзөөдөн өтүп ишке берилди. Жаңы ачылган 8 бала бакчада 500 бала тарбияланып, район аймагындагы бала бакчага муктаждык 39%га камсыздалды. Оптимизация жана калган 3 сааттык 17 бала бакчанын 9 аяктаса, 80% бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бүгүнкү күндө биз 8 бала бакчаны ачып атабыз. Азыр өзүңүздөр көргөн бул иш-чара бул бүткүл дүйнөлүк өкүлдүн, банктын өкүлдөрү, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү менен чогуу ачуу аземин жасадык. Бүгүн биз пландаштырып атабыз. Ушул Жети Өгүз районунда 16 3 сааттык бала бакча ачуу менен биз 1000ден ашык баланы ушул бала бакчага камтыйбыз. Андан сырткары биз район боюнча ушул мамлекеттик башчыбыздын тапшырмасы, министрлик кабинетинин атайын чечимдеринин негизинде билим берүү министрлиги менен биргеликте биз азыр оптималдаштыруу, бүгүнкү күндө иштеп аткан бала бакчаларды оптималдаштыруу жолу аркылуу кошумча дагы 1000 баланы биз пландаштырганбыз. Ошондо 3 сааттык оптимизация, ошондой эле өкмөттүк акселератор, андан сырт башка демөөрчүлөрдүн колдоосу менен кошумча 500 баланы биз бала бакчага камтуу боюнча пландаштырып атабыз. Ошондо бүгүнкү күндө 32% араң камтып атсак, ушундай мамлекеттик колдоолор менен биз 65-70%га чейин камдоону биз пландаштырып атабыз. Биз азыр ушу Жети Өгүз районунун детсадтардын бала бакчаларынын ачылышына күбө болуп атабыз. Канчалык деңгээлде бул керектүү нерсе экен, канчалык өкмөттүн жанагы стратегиялык өнүгүү жолу билим берүүдө туура экенин жана канчалык деңгээлде жергиликтүү жааматтар колдоп
кошумча каражатын кошуп аракетин жасап атканын көрүп атабыз да абдан сүйүнүп атабыз. Биздин ишеничибиз ушул эки долбоор жакшы ийгиликтүү аяктап, биздин балдар жалпы мектеп системабыздын жыйынтыгы жакшы болот деп. Бала бакчалар Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасы менен Дүйнөлүк банктын биргелешип иш алып баруусунун негизинде ишке ашты. Белгилей кетсек, Дүйнөлүк банк Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги менен 4 багыт боюнча иш алып барышууда. Ал мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачуу, мектеп окуучуларын компьютердик жабдуулар менен камсыз кылуу, мугалимдерге жаңы багыттар боюнча билим берүү, окуучуларды баалоо, пизага даярдык сыяктуу багыттар менен иш алып барып жатат. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайныс Көл маалымат жаңылыктары үчүн Жети Көз районунан. Жыл сайын жаз мезгилинин башталышы менен сүт заводдору сүттү сатып алуунун баасын төмөндөтүп, айыл тургундарынын нааразылыгын жаратат. Сата келсең арзан, ал эми сатып алсаң кымбатка турган баа дал ушул сүткө байланыштуу. Сүткө болгон баанын жогорулашы фермерлердин эмгегин актоого өбөлгө болот. Ал үчүн жергиликтүүлөр өздөрү да кызыктар болуп, чийки сүттү сапаттуу өткөрүүгө көңүл бурушу керек. Өкмөт эми чийки сүттүн наркын анын сапатына жараша баалап, акы төлөө жагын колго алууда. Эл элинин басымдуу бөлүгү мал кармап, сүт өткөрүү менен тиричилик кылып келет. Күнүгө мына ушундай атайын унаалар тургундардын уйларынын сүтүн жыйнап, сүт заводдоруна алып кетишет. Азыр биз сүт жыйноо үчүн Түп районунун Михайловка айылына жөнөдүк. Урум-кан айым күн сайын 35 литрге чейин сүт өткөрөт. Ушунун аркасы менен үй бүлөсүн багып, бир топ эле кем карчыбызга пайдалуу дейт. Ал арада акка болгон баанын туруктуулугу да орчундуу орунда. Мындан улам ал болушунча сүттүн сапатына маани берип, ошого жараша акысын алууга аракет кылат. Күнүнө 30-35 литр сүт өткөрөм. Майлуулугуна, баардык жагына, тазалык жагына өзүм карайм, көңүл бурамын. Ошол сапаттуу сүттөрдү өткөрсөк, майлуулугун жакшы өткөрсөк, өзүбүзгө эле жакшы болуш керек. Чет мамлекетке деле экспорттолуп кетет эле. Үй бүлөгө жакшы эле болуп калды. Бала чакага май чай ашып баратса, бут кийим андай мындай алып беришет. Элден да суранат элем ушу таза сапаттуу сүт өткөзүп бергенде. Зарплата күткөндөй эле күтүп турабыз, сүтүбүздү алып кетсет экен деп. Рас ушундай кылып атасыңар да. Сүтүңөрдү да жакшы сакталат ушу менен. Муз тоңутуп салганда. Таза. Ал эми сүт жыйнаган кызматкерлер жеринде атайын жабдыгы менен сүттүн тазалыгы, ирибегендиги боюнча кароодон өткөрүшөт. Айыл аймактардан күнүнө бир маал, айрым ишканалар 2 маал жыйнап кетишет. Алардын айтымында сапаттуу сүттү өткөрүүгө эл кызыктар боло баштады дейт. Чыккандан баштап эле сапатын карайбыз, майлуулугун карайбыз, көк сүтүн карайбыз, калпыгандар болуп, андайлар жок эмес, бар. Азыр эми келе атат буюрса. Калпыбай, суу төкпөй, суу куйбай, сапаттуу төккөнгө аракет кылып атышат, Кудайым буюрса. Чогултулган сүт ишканаларга алынып келинип, киргенден бери эле сүт ташыган унаа атайын дезинфекцияланат. Тыгыздыгы, майлуулугу болуп, жалпы 6 баскыч менен текшерилет. Сапаттуу талапка туура келгенде гана кабыл алынат. Норма сүт, сүттүн кислотности 16-18 кислотность болот, свежий сүт деп коет муну. Алкогольная проба деп коет, спиртке устойчивый болуш керек. Плотность 27-тен 29-га чейин болуш керек. Биздики көбүнчө тоолуу областьта. Майлуулугу азыркы тапта 3-1, эң көбү 3-2 болуп атат. Сүттүн кычкылдуулугу, тыгыздыгы, майлуулугу белокко текшерилет. Алкогольная проба деп коет, ага содага текшерилет. Өкмөт эми чийки сүттүн наркын анын сапатына жараша баалап, акы төлөө жагын колго алууда. Сүттүн майлуулугу менен башка параметрлерин так аныктай турган лабораторияларды түзүп, чийки сүттү сапатына жараша сатып алганда эки тарап тең утат. Фермерлер сүткө суу кошпой, каймак майын калпып калбай таза өткөрөт. Сүт заводдору да жоопкерчиликтүү болуп, мыкты сүт алганына ыраазы болушмак. Сапатына жараша, майлуулугуна жараша алып эле жүргөнбүз. Азыр деле ошо элге суранып кетербиз, ошо сүттү кичине тазараак өткөрүп, майындагы калкыбай, жакшы өткөрүп берсе, биз деле ошо сүтүнө жараша акчасын төлөп бергенге даярбыз. Белгилей кетсек, Дуан аймагында 5 сүт заводу иш алып барып келет. Алардын айрымдары сүт продукциясынын ар башка түрүн өндүрүп, республиканын бардык аймактарына таратат.
Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Күн жылып жашыл чыга баштаганы ирригация системасы башкы орунга чыгат. Дегеле каналдардын оңдолушу, айыл чарба багындагы жерлерге суунун чуркап турушу иштетилбеген жерлерди иштетүүгө өбөлгө болмокчу. Бирок мындай иштердин чала жасалышы убарага кептеп коет. Анысыңарда Каракол шаарындагы Касым Тыныстанов атындагы Борбордук көчөдөгү темир бетон лотоктору 1 жылга жетпей эзилип керектен чыгып калганы жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратты. 2022 жылы аталган көчөнүн жолдору оңдоп түзөөдөн өтүп, жол жээгиндеги ирригация системасы түздөлгөнү көпчүлүктүн купулуна толгон эле. Бирок 1 жыл өтүп-өтпөй темир бетондон салынган аргы лотоктору сууга эзилип, жарактан чыгып калды. Аны тендер аркылуу Атиаз жеке ишканасы Бишкектен 1400 дана бетон лотокторду 3 миллион 864 миң сомго алып келип салып бериптир. Былтыркы жылы 2023 жылы ушул лотоктор эзилип баштаган. Ошондо биз күч органдарына кайрылып иш козголгон. Быйылкы жылы Атиаз фирмасы толугу менен ошо өзлөрү алып келген 1400 штук лотоктун акчасын азыр төгүп берди. Жанда калган бул демонтаж, алмаштыруу иштерин толугу менен өзлөрүнүн мойнуна алып, өзлөрү полностью алмаштырып берип атат. Бул жерден өкмөттөн, мэриядан бир дагы тыйын акча каражат сарпталган жок. Учурда 500дөн ашык лотоктор орнотулуп бүтүп калды. Эми мүчүлүштүктөр кайталанбай турганын Каракол жол чарба муниципалдык ишканасынын жетекчиси кепилдик берүүдө. Бардык технологияларды сактап, бул лотоктор куюлгандан кийин 200 градуста 12 сааттан бул парилкада бышып, анан чыгарылат. Биз муну Гостройго дагы экспертизага жөнөткөнбүз. Ал жерден экспертизадан өткөргөнбүз. Bunun сапатына биз өзүбүз кепилдик бере алабыз. Айта кетсек, өтүп кеткен жылы жол чарба муниципалдык ишканасынын карамагында 34 миллион акча каражаты жумшалган темир бетон заводу иштеп, анда пескоблок, бордюр жана В1, В2 үлгүсүндөгү бетон лотоктору өндүрүлө баштады. Айтмакчы, ишкананын кубаттуулугу суткасына 20 бетон лотокторун өндүрүүгө жетет. Бүгүнкү күндө Караколдун аймагында 1,5 чакырым жолго ишканадан чыккан сапаттуу арык лотоктору коюлуп баштаган. Менти олчойгон каражатка салынган арык лотоктору керектен чыгып, бир ишти эки ишке айландырып убара тартып жатканда, Тоң аймагында 2 айылга суу жеткирген арык чабылууда. Аталган аймактын эли эмгекчил келип, ашар ыкмасы менен эле өзү жашаган аймакты өнүктүрүүгө салым кошуп жатышат. Элеттиктер 2 айылдын айдоо аянттарын сугат-суу менен камсыздоочу арык казышты. Ишти илгерилетүүгө 100дөн ашык жергиликтүү тургундар тартылган. Бул Тоң районундагы Темирканат жана Төрткүл айылдарынын дыйкандар үчүн маанилүү арык. 2 айылдын 200 гектар айдоо аянтын сугат суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Тагыраагы жергиликтүүлөрдүн көмөк аркылуу ашар жол менен арык чабылууда. Бир эле өкмөттү карап отурбай, бир депутаттарды карап отурбай, ар ким өзүнүн күчү менен иш кылса, мамлекетибиз албетте өнүгөт. Мамлекетке бир жакшы салымдарды кошуш үчүн ушундай ынтымактуу ашар жолу менен иштерди кылсак эң жакшы болот эле да жөрөлгө. Анан албетте бул суусуз эч нерсе өнбөйт билесиздер. Кудай таала жамгыр жаадырса жакшы болот, жамгыр жаабай калган күндөрү кургакчылык болот. Ошо кургакчылык болбостугун алдын алып, мына ушундай арыктарды чаап, өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сугарып, жакшылап, ынтымактуу иш кылсак жакшы болот. Жылдан жылга элге жакшы үлгү болуп келатат. Анткени суу тартыш болгонуна байланыштуу өкмөттү карай бербей же техниканы карай бербей, өзүбүз кол менен атайын элдин ынтымагы үчүн деп суу тартышына байланыштуу өз ашар жолу менен жакшы иш болуп атат. Балдарга дагы баарына иштерине ийгилик. Мына асты деген 8 класстан 70 жашка чейин кишилер аталарыбыз келди. Бүгүн ушу жакшы күндүн бири экен. Ушу мен да ушу Бишкектен атайын келдим. Ушу арыкты чабышкан. Ушу келип жардам берип ушу эки арык чапсак деп. Себеби деген бул суудан 200 гектар жер сугарылат. Ылдый жактан белдеги жердин баары ушу арык менен чабылып барат. Ошондон келип 3-4 жылдан бери биз ушу келип постоянно келип ушу жерди тазалап кетебиз ушу жердин баарын. Койчубек Алапаев бала кезинен бери эле ашар ыкмасы менен аткарылган иштерге жигердүү катышып келет. Бул жолу да жаштардан кем калышпай көмөктөшүүгө келген. Мындай аракет дыйкандардын жумушун гана жеңилдетпестен айыл тургундарынын ынтымагын бекемдөөгө да шарт түзөөрүн белгилейт. Жаз бизге чындыгында кечирээк келет. Төрткүл айылына тоо жери болуп эсептелет, кайрак жерибиз. Ошол жерде ушул арык менен сугарабыз. Боо элдерибиз такай уюшуп, жашыбыз, карыбыз биргелешип алып келип, ынтымагыбыз менен келип, ушул арыкты чаап кетебиз. Ушу жерибиз менен оокат кылабыз.
чөп чарын алабыз, картошка айдайбыз дегендей. Арпа айдайбыз, эми эгин буудай бышпайт бу жерде. Мында 10 чакырым арык чабылып, жалпы 100дөн ашык жергиликтүү тургундар келген. Айыл аймакта ашар жол менен аткарылган иштер дагы арбын. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Данияр Акунов, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргызстан табиятынын кооздугу менен чет өлкөнүн жарандарын өзүнө тартып, өлкөдө туризм тармагы өнүгүү жолунда. Ысык Көлгө жылына 1 миллиондон ашык туристтер келет. Алардын коопсуздугун сактоо жана кырсыгы жок эс алып кетүүсүнө шарт түзүп берүү башкы маселе болууда. Ал үчүн облуста алдын ала даярдыктар кызуу жүрүп жатат. Жайкы туристтик мезгил учурунда жол коопсуздугун камсыздоо максатында облустун аймагында атайын стационардык посттор, сервистер менен уюштурулууда. Эми Дубандагы шаар райондордун аймактарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо үчүн 48 постто мобилдик топтор иш жүргүзөт. Ысык Көл облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүгүнүн нөмөт бөлүгүнө күнү түнү иштечү атайын уюлдук телефон номери бар. 504-22-33-97 сандуу ишеним телефонуна орнотулуп ишке киргизилди. Бардык учурларда жарандар кайрылса, алардын кайрылууларына биздин кызматкерлер тарабынан ыкчам чаралар көрүлөт. Азыркы учурда облустун аймагында бардык укук коргоо органдарынын ишеним телефон номерлери жазылган, 16 даана жарнак такталар орнотулду. Көлдүктөр жайкы сезонго кызуу даярдык көрүп жатканда дүйнөгө Ысык Көлдү таанытуу үчүн Кытайдагы эң чоң Харлы Дэвидсон мотоклубунун 65 өкүлү келди. Анын курамын кытайлык ийрик компаниялардын жетекчилери, ишкерлер жана белгилүү блогерлер түзөт. Алар жыл сайын дүйнөнү кыдырып, туристтик жайларды көрүп, барган өлкөнүн меймандостугун, кооздугун, артыкчылыктарын дүйнөгө миллиард калкы бар Кытай элине жарнамалап таанытышат. Алар Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарын кыдырып, Тору-Карт аркылуу Кытайга кайтып кетишет экен. Кыргызстанга чейин мото сүйүүчүлөр 5000 чакырым жол жүрүп келишкен. Кытайдан жол тартып келген мото сүйүүчүлөрдүн тобу кереметтүү көл жергесине да келип жетишти. Мында белгилүү блогерлерден, ошондой эле ири компаниянын өкүлдөрүнөн турган жалпы 65 мото сүйүүчүлөр эми көз жоосун алган Ысык Көлдү кыдырышат. Муну менен Кыргызстанды дүйнөгө даңазалап, туристтик дараметибизди көтөрүүгө өбөлгө түзүлөт. Дүйнөгө белгилүү болгон эң ири байкердик клуб жыл сайын дүйнөнүн ар тарабын кыдырып барган аймактын кооздугун, элинин меймандостугун даңазалап келет. Бул жолку сапары да дал ушул артыкчылыктарга багытталган. Мен Кыргызстанга бир нече жолу келгем. Ар дайым өзүнүн ажайып табияты менен, меймандостугу менен арбап келет. Бул иш-чара биздин өлкө үчүн да өзгөчө орунда. Анткени кызматташуубуз дагы күч алат. Бул өлкөгө ар тараптан өнүгүү каалайм. Булардын келиши бизге өтө чоң маанилүү. Себеби дегенде сезондун астында булар пропаганда кылып, башка өлкөлөрдүн бизге келишин шарт түзүп атат. Жакшы тосуп алдык. Аябай буякты көрүп, аябай таң калып суктанышып атат. Азыр дагы көрсөтө турган жерлерибиз көп. Мың мырзанын бул аймакка алгачкы келиши, ал өзү дизайнер болгондуктан ар дайым барган өлкөнүн кооздугуна суктанып келет. Бул нерсе чыгармачыл адамга ого бетер шык берерин айтат. Бул жер мага аябай жагып жатат. Адамдары да жылуу тосуп алышат экен. Бүгүн эми Ысык Көлгө келип отурабыз. Мындагы көл дүйнө жүзүндөгү мен көргөн эң кооз, кереметтүү көл деп айтат элем. Эки өлкөнүн алакасы мындан да өсүп, өндүрүш ишканалары ачылып, бир катар ири долбоорлор ишке ашса экен деп тилейм. Мында келгендерди айрыкча кыргыздын баалуулуктары суктандырды. Улуттук аспаптарга кызыгуулар артып, жаңырган мукам ыр күүлөр кадимкидей көңүлдөрүн көтөрдү. Бул жер абдан кооз экен. Алгачкы келип ушундай көгүлтүр, кооз көлдү көргөнүмө өтө кубанычтамын. Мындагы элдин жылмайган жүзүн көрүп, өзүнчө бактылуу болуп атам. Аябай берешен, сыпайы келишет экен. Бул жакта жаңырып жаткан музыкада кулакка жагымдуу болуп жатат. Улуттук аспабы комуздун чертилиши да өзгөчө экен. Мага абдан жакты. Мото сүйүүчүлөрдүн сапарынын алкагында мындай кыргыздын, орус элинин жана өздөрүнүн Кытай элинин элдик ырлары аткарылып жатат. Мында келгендердин көңүлү абдан шат, бийлеп да ийип атышат.
Очень все классно, очень все на уровне. Бардыгы сонун өтүп жатат. Баары жогорку деңгээлде уюштурулган. Кыргыз элине ушундай меймандостук үчүн ыраазымын. Эми ушул сыяктуу ири командалар менен бат-баттан келип туралы деп атабыз. Анткени буларга кызыккан эл да көп экен. Мында улуттук ат оюндары көрсөтүлүп, бул дүйнөгө белгилүү болгон мото сүйүүчүлөрдүн көңүлүн бурду. Белгилей кетсек, байкерлердин саякаты 2 июнда Нарында уланат. Андан соң Торгарт аркылуу кайра Кытайга сапар алышат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Асылбек Касенов, Алатоо 24, Ысык көлү болсо. Бул апта мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Эс алыңыздар көңүлдүү өтсүн. Эфир аркылуу учурашканча саламатта туруңуздар.